илимде ийгилик жаратыш үчүн бир канча жыл ошол теманын үстүндө иштешиң керек, илимий бир макалаларды жазышың керек, ошол темага байланыштуу ар кандай китептерди окушуң керек, илимий көз караштарды салыштырышың керек. Анан барып бир илимий жыйынтыкка келип, анан өзүңдүн бир илимий бир жемишиңди бере баштайсың да. Албетте анан мына ушундай түйшүктүү иш менен үй бүлөнү бирге айкалыштырып кетүү аябагандай мындай бир татаал жумуш. Ал үчүн сенин үй бүлөң түшүнүктүү болуш керек, жолдошуң сени колдоп бериш керек, бала чакаң, эн атаң, кайнене кайната деген болот. Аял кишиде ошонун баарын бирге айкалыштырып алып кетүү аябагандай чоң түйшүктүү чоң бир эмгекти талап кылат да. Мен ушул жагынан ошол мени түшүнгөн жолдошума рахматымды айтам. Балдарыбыздын баарын багып окуурдагана берген өзүмдүн эн атама рахматымды айтам. Кайнене кайнатама рахматымды айтам. Материалдык, моралдык жактан колдоп, сен ушул жасап атсаң ушундан бир ийгилик чыгара аласың деп сага болгон ишенимдин өзү эле чоң ийгиликке ачкыч болуп берет да.